Siz айтсаңыз мен баштайын. Армаңыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Эфирде мен Сейт Акачкынбай кайрадан улустар жана турмуш көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгармалышын алып чыгып отурам. Бүгүн бизде конокто экс-президент айым Роза Отунбаева апабыз бүгүн бизде конокто болмокчу. Бүгүнкү талкуубуздун темасы эки багытта болот. Бирөөсү жакында эле экс айым Роза айым жакында эле ортомчулук боюнча кеңешчилер комиссиясынын мүчөсү болду да оондо. Бул тууралуу Гутерриштин 40-чылда жарлыгы чыкканын билебиз. Экинчиси жакында эле экс-президент айым таза шайлоо үчүн деген кыймылда биз көрүп калдык. Жаңы кыймылдын түзүлүшү, максаты эмне үчүн азыр пайда болду деген тема деген багытта сөзүбүздү уланткан турабыз. Президент айым, саламатсызбы, жакшысызбы? Саламатсызбы. Жакшы отурасызбы? Азыр мен өзүм айтып кеткендей, ушу негизинен кыска болсо да бүгүнкү убактыңыз аз экен, ошого карабай талкууну бир 10-15-20 мүнөт болсо, эгер мүмкүнчүлүгүңүз болсо, талкууну улантсак. Ушу биринчи суроомда сиз ошо ортомчулук боюнча кеңешчилер комиссиясынын мүчөсү болду деп жакында жаңылыктардан кабар чыкты да. Бул негизи бул өзүңүз мындан бул эмне деген кызматпы же бул кандайдыр бир наамбы, ушул жөнүндө айтып берсеңиз, анан бул эмне жумуш кыла турган кызмат же наам? Биз баарыбыз билгендей эле бүткүл улуттук уюмдардын жаңы катчысы болду. Генералдык секретарь деп коебузбу, Антонио Гутерриш. Мурун бул киши Португалиянын премьер-министри болгон, анан кийин качкындар, бүткүл улуттук уюмдардын качкындар агентствосунун башчысы болуп 10 жыл иштеди. Абдан жемиштүү иштеп, анан кийин мына былтыркы жайда бир топ кандидаттардын арасынан утуп чыкты. Чынын айтыш керек, мурун ушу коопсуздук кеңешинин эле мүчөлөрү сүйлөшүп алып эле мындай бир дайындап коюшчу, кимде болсо да. Бул жолу болсо чындан эле мындай бир күрөш болду. Competition деп коебузбу. Мына ошонун негизинде бул киши шайланды. Гутерриш өтө тажрыйбалуу, белгилүү, мына дүйнө жүзүндө адам мына ушундай өтө чыр заманда, өзгөчө былтыркы жайда дүйнө абдан чоң ушундай миграция кризисине учурады да. Мына ошондо да бул киши иштеген агентствонун ролу өтө зор экен, дүйнө жүзү түшүндү, билди, дагы бир жолу баа берди. Анан мына ушундай күтүүсүз кризистер, биз али билбейбиз чынында канчалык терең, канчалык кенен климат кризиси болот келечекте. Бирок мына мындай миграция деген баягы өлкөлөр бири-бири менен же мамлекеттер күрөшүп жарышып аткан эмес, мынтип эле абдан чоң агын, 100 миң, миллиондук деген агын Европаны, тынч Европага каптаганда, ошондо баягы экинчи дүйнөлүк согуштан кийин келген качкындардай эле болуп, ошончолук масштабы болду экен. Мына дүйнө жүзү ошону көрүп отуруп калды да, мына ушундай да болот экен деп. Гутерришке абдан көп элдин азыркы ушу планетанын мындай үмүтү бар. Анткени биз 21-кылымдын ушу 10-жылдары 20-жылга баратабыз. Абдан көп ушу рисктери бар, тобокелдиги бар, туурабы да. Ошо мына мен жаңы эле айтып кеттим, миграция болобу, климат тобокелчилиги болобу, ошондой эле мына дүйнө жүзүндө мына терроризм деген өсүп, терроризм, күчкө салган экстремизм, радикализм, өзгөчө диний радикализм, ушулардын баары, булардын кесепеттери өлкөлөргө, континенттерге катуу тийип атат. Мына конфликт деген көп дүйнө жүзүндө. Конфликттен биз арылбай атабыз. Биз азыр мына бир пас эле баарын билип калабыз.
биз мурун гесттер, анан интернет деп атабыз. Азыр гесттер баркы кетип атат. Мына биздин журналисттер керек болсо жумушсуз калып атат. Алардын баары эми жазса, демек интернетке жазыш керек. Интернеттен эми андан эң эле элдин баарына таасир эте турган бул телевидение болуп атат. Мына жалаң ушу сүрөт аркылуу элге баарына жеткизиш керек экен да, эмне болуп аткан визуализация аркылуу. Мына ошонун баары бир биздин алдыбызда бир чоң ушундай бир чаллендж деген бул ошо бир чакырыктар, кыйынчылыктар турганын далилдейт да. Мына ушундай ушундай түрдө алганда маселени бул генералдык катчы бүткүл улуттук уюмдардын аны да мына Трамп өзгөртүш керек деп атат. Мына азыр күздө башталат алардын бир жылда бир жолу өлкөлөрдүн баары чогулат ошол жерде. Биз билгенден бүгүн бир 190дой өлкөлөр бар, бүткүл улуттук уюмдардын мүчөлөрү. Баары ошол жерге чогулганда Американын жаңы президенти ушундай маселе коем деп атат. Биз ушу бүткүл улуттук уюмдарды биз өзгөртүшүбүз керек, жаңылантышыбыз керек. Дагы бир топ мамлекеттер мына жылдары жана коопсуздук кеңешти биз өзгөртүш керек. Жалаң эле ошо 5 өлкө эмес, ошо экинчи дүйнөлүк согуштун жыйынтыгы боюнча дагы абдандай бир барктуу экономикалык күчтүү ушул өлкөлөр кирсин деп ушундай сунуштар болуп атат. Мына демек Гутерриштин алдында ушундай чоң бир маселелер турат. Эми ошолорго жооп берип Гутерриш ушундай бир комиссия түзөйүн деди. Бул өзгөчө конфликттер менен алыша турган, ошо конфликттерге жооп бере турган. Ал комиссия эми дүйнө жүзү боюнча эң бир тажрыйбалуу, жакшылык жамандыкты көргөн, колунан келе турган ушундай адамдардан түзөм деп 18 адамдан персоналитиден турган ушундай комиссияны түзүп чыгып, мына жакында ошо жана жарлыгын планета боюнча таратты. Ошо 18-дин ичинде мен да бар экенмин. Бул комиссия генеральный секретардын кол алдында иштейт. Биз мына жакында жолугушубуз керек а киши менен. Ошо жерде пландарыбыз баары такталат, сүйлөшөбүз, кантип иштейбиз, кандайча биз а кишиге кеңеш беребиз, жардам беребиз. Анын баары ошо жерде такталат. Бул комиссияда ошо биздин планета боюнча ар бир бурчу камтылган адамдар, континенттердин баары ошо жерде чагылдырган. Ошондой эле мына мындай жалаң эле эркектер болбосун дегенде мааниде мына аялдар да бар экен. Мурунку Финляндиянын президенти Тарja Halonen, мен ал кишини жакшы тааныйм. Ошондой эле Бачеле, Мишель Бачеле, ал киши азыркы Чилинин президенти. Ал киши менен да биз бирге иштешип калдык. Ал киши ошо бүткүл улуттук уюмдардын аялдар уюмунун башчысы болду эле өткөндө. Мына ошентип биз бир топ адамдар, эми мен Африка, Азияларын жакшы тааныбайт экенмин. Алардын арасында да өтө атактуу, белгилүү, мисалы Тимор Лестен мурунку президенти, азыр болсо азыр Нобель лауреаты, ошондой адамдар бар. Мына Англиядан булардын эң мындай диний эң башчысы архиепископу бар экен, Кентерберийский дейт. Мына ушундай бир топ атактуу адамдар кирип атат. Мен ойлойм, мен үчүн да, мен ойлойм, биздин өлкө үчүн да бул бир чоң сыймык. Ушундай 18 адамдын ичине бизди киргизип, мына мени киргизип, дипломат катары, мурунку өлкө башчысы катары, биздин Орто Азиянын регионун ошо жерде чагылдырып киргизгени, мен ойлойм, баарыбыз үчүн эле, мына Орто Азия, Евразия үчүн жалпы
бир чоң сыймык. Анда сиздерде маал-маалым менен бир отурумдар, чогулуштар болуп турат, ошол жердеги жыйынга чогулуп турасыңар да. Чогулуп турабыз. Ана мен ойлойм, эми биз баарыбыз ошо континент, ар кайсы континенттерде болгондо ар кандай ушундай конфликттер болуп атпайбы? Ошолорго байлайт окшойт. Ошолорго мындай бир өзүнүн баягы кулагы, анан көзү болгондой биз барып ошол жерде жардам бергенге аракет кылабызго деп ойлоп атам. Эми ал жерде сөзсүз мына мисалы конфликттер болуп атса, сөзсүз ал жерде бүткүл улуттук уюмдардын миссиялары иштейт. Дүйнө жүзүндө ушундай бир топ 30-40 ушундай миссиялар иштейт. Мен өзүм Грузия, Абхазияда иштеп мурун бүткүл улуттук уюмдар үчүн иштедим эле. Мына ошентип жанагындай бар андай точкалар. Биз ошол оондун элчилери менен, оондун атайын жиберилген мындай адамдар менен биз эч эрегишпейбиз. Алар өздөрүнүн иштерин жасай берет, бирок биздин корубузду узартып, алар бизге информациясын берет. Биз ошонун негизинде анын баарын анализдеп, изилдеп, карап, биз өзүбүздө мына бир топ адамдарды билебиз. Мен да мисалы Мадрид клубунда мүчөмүн. Мадрид клуб деген бул болсо 100дөн ашык мурунку президенттер жана премьерлер биз кошулганбыз, башыбыз кошулуп, ошол жерде ал жерде да биз бир жолу бир жылда чогулабыз. Анан ошо дүйнө жүзүндө кандай проблемалар бар болсо, ошол жерге биз колубуздан келгенче жардам беребиз. Эми консультация сөз, консультация катары биз барып ошентип лекция окуйбуз, же болбосо ошол жерде жаштар менен сүйлөшөбүз. Ушундай бир топ иштерди жасайбыз ошол Мадрид клубундагыдай. Демек мен айтат элем, мына биз бир топ эле ошо адамдарды тааныйбыз дүйнө жүзү боюнча. Эми мындай Гутерриштин ордунда болгон адам сөзсүз бир активисттерге, дүйнөнү билген, баркы бар ушундай адамдарга таянат экен да. Антпесе эң эле баягы биз айтабыз го, президент бул ар бир өлкөдө эң эле жогорку тепкичтеги баягы служащий дейбиз, неме, кызматчы дейбиз. А бул киши болсо дүйнө жүзүндө эң мындай бир жогорку тепкичтеги кызматчы да. Анан ал кантип иштейт мына 190 өлкөлөр менен. Ар кандай ушинтип комиссия түзөт, проблемный группаларды түзөт. Алар болсо кеңешин айтып, ошентип коллегиально көп маселелерди чечсе болот да. Мына биз азыр көрүп атабыз, жакынкы чыгыш тынчып атканы тынчыйт окшойт. Мына Астанадагы сүйлөшүүлөр ийгиликтүү бүтүп атат. Ошондой эле мына мисалы Балкан конфликтинин баары 90-чы жылдардын ортосунан баштап жарылды эле, алда тынчып атат. Мына бирок жакында Азиядагы Мьянма өлкөсүндөгү абдан чоң кризисти биз көрүп атабыз, сезип атабыз. Ошондой эле мына Америка менен Түндүк Кореянын ортосундагы ядролук куралдар боюнча кандай карама-каршылык болуп атат, анын баарын көрүп атабыз. Демек мына өткөн кеткен конфликттер көп деле тынчыбайт окшойт. Бул адамдар, өлкөлөр дайыма ушундай кыймылда болуп турса, мындай конфликттер арбын. Азыр урматтуу президент айым, азыр эсептеп кеттиңиз да, негизи дүйнөлүк масштабта могу чалендждер, сиз айтып аткандай чакырыкта турат. Бул миграция маселеси, ошол жерде кийинки климаттык өзгөрүү азыркы учурда чоң, андан кийин терроризм, диний радикализм, ушуларды чечүүдө жана конфликттерди чечүүдө бул бир топ бул чоң аженда деп ойлойм да. Буга өзүнчө атайын ошол climate change policy же болбосо migration policy өзүнчө иштеп чыкса, биздин Кыргыз Республикасынын салымы канчалык болмокчу жана өзүңүз кандай бир иш планды кожомол деп ойлонуп атасыз? Жок, биз биринчиден мына ошо бүткүл улуттук уюмдардын мүчөсү катары, мына азыр президент барса да, ал кишиден да мына 190 мамлекеттин башчылары сүйлөйт да трибунадан.
Алардын күн тартиби бар, ар бир сессияда ушундай бир күн тартиби болот, темасы болот. Анан ошого карата сүйлөйт. Негизи мына биз баарыбыз азыр ошо баягы программа, 1000 жылдыктын программасы деген бар болчу. Аны бүтүргөндөй болуп, азыр болсо мына биз 2030 жылга чейинки туруктуу өнүгүү жөнүндө ушул программанын үстүндө иштеп атабыз. Sustainable development, туруктуу өнүгүү боюнча мына 2030 жылга чейин. Бул программаны болсо ар бир өлкө өзүнүн мындай стратегиялык программасына түшүрүп, ошону ишке ашырганын үстүндө иштеп атат. Мына азыр болсо бизде 2030 эмес 2040 деп атат, жазып атабыз дейт. Мына Казакстанда 2050 деген программа бар. Мисалы Кытайдыкы 2049 дейт. Анткени Кытайда ошо 100 жылдыгы болот экен алардын партиясынын, Кытайдын республика катары ошо 100 жылдыгы болот экен. Демек ар бир өлкөнүн өзүнүн ушундай көп жылдары алдыга стратегиялык программалары иштелип чыгат. Демек мына бизде да ушу 2040 деген караганда азыр биз 2017-де болсок, мына ортоңкуда бир 20 жыл, 25, 30 ушундай бир чектер болот да, ошолорго чейин биз мына өзгөчө мындай өнүгүп аткан өлкө катары биз үчүн жакырчылыкты жоюш керек, жумушсуздукту жоюш керек. Биз көбүрөөк жумушчу орундарды түзүшүбүз керек ушу Кыргызстанда мисалы да. Ошондой эле биз бизнести мындай өндүрүштү өнүктүрүп атканда биз өзүбүздүн жаратылышты бузбашыбыз керек. Бул анткени биз ушул жерде эле кала беребиз. Бизди бир жака бир жыргап аткан жака эч ким көчүрбөйт. Демек мына биз туруктуу өнүгүүнү биз азыртан эле кылышыбыз керек. Балдарды ошентип үйрөтүшүбүз керек. Мына ушул силердин төрөлгөн жериңер, ушул жерде мына биз жашайбыз, ушул жерде гүлдөтүшүбүз керек деп. Бүгүн мына мисалы мен радиодон угуп атам, тиги британиялыктар дрон аркылуу тиги токойлорду тигип атыптыр Мьянмада. Манго жана теректерин ошол жака дрон аркылуу. Демек бир жылдын ичинде миллион деп атабы, миллион деген. Биз мына мисалы Кыргызстанда бизде бүткүл улуттук уюмдар мындай деп эсептейт. Ошо чөл басып келатат деп ошентип эсептешет. Бизде жетишиксиз дарактар. Бизге өтө анын баары керек болуп атат. Ошол керектүү көлөмдө жумуш болуп атабы же болгон жокпу Кыргызстанда? Мына башкача айтканда, мына биздин өнүгүүбүздө жалаң эле азыркынан, азыркы сүт, азыркы көмүр ошол эле маселе эмес. Мына биз ушу ортоңку мындай бир көлөмдөгү пландарды аткарышыбыз керек. 10 жылда эмне болуптур, 20 жылда. Мына биз ушундай мындай бир типте ойлонсок бул туура болот. Глобалдык деңгээлде. Мен негизи баягы азыр 2040-ты мен түшүнгөнүмө караганда бул 840-жылы Кыргыз улуу Енисей дөөлөтү уйгурларды жеңгендеги биринчи. Менден сурабаган. Мен сен муну жазбай эле коесуң. Сураба, анда башталат. Чоң демагогия болуп кетпесин макул. Кийинкиси жакында эле таза шайлоо кыймылын түздүңүздөр да. Азыр бул мен түшүнүгүмдө деле бул өтө актуалдуу, өтө маанилүү болуп атат да. Себеби дегенде могу биздеги азыркы могу 5-чи президенттик шайлоонун алдында турабыз да. Ошонун алдында бул таза шайлоо кыймылын азыр түзүштүн эмне кереги бар эле, эмне актуалдуулугу бар эле да. Жана бул таза шайлоо кыймылы бул өтө актуалдуу. Биз мына өзүң айткандай мына президентти шайлагандын алдында турабыз, жаңы президентти.
президент Атамбаев кетіп атат, мына мөөнөтү бүтүп, бул да бир өзүнчө биздин саясий тарыхыбызда бир абдан маанилүү бир окуя, барак десем болот. Анткени мына президенттер мына тегеректе да кетпей атат. Биз ошо Орто Азия, ана жакынкы чыгыш, балким Африкада аралчалар бардыр. Деле дүйнө жүзүндө мындай жерлер калган жок. Кетпеген президент, түбөлүктүү иштеген президент деген калбай калды. Бул мындай элди башкарууда азыр дүйнө жүзү боюнча мындай бир шайлоо аркылуу демократия деген бул агым баарын басты мына бүгүн. Биз болсо 5-син шайлап атабыз. Бул шайлоо чынын айтыш керек, абдан мындай бир баягы компетитив деп коет да англисче. Атаандаштыктын негизинде болуп атат бул шайлоо. Болуш керек. Бул чындан эле могу кандидаттар баягы ат чабышка чыккандай ким биринчи келет дегендей белгисиз. Мына азыр турат, жок, чаапырадат, анан ким биринчи келет дегенде биз билбейбиз. Бул да жакшы, мунусу да неме кыйын дегендей. Бирок ошол жерде да, ошондо да мына мындай бир кандидаттардын баары үчүн тең, укуктуу, калыс ушундай шарттар түзүлүш керек да. Эч кимди мажбурлабаш керек, баспаш керек. Сен мындай кыласың же мындай кыласың деп. Биз ушундай шайлоодо өткөзсөк, ошондо биздин республикабыздын көркү, жүзү ачык болот. Биз чынын айтканда биздин репутациябыз эле ушул демократиялык өлкө менен келатабыз. Биз бир экономикада бир жыргаткан бир кандай чоң ачылыш же болбосо жетишкендик дегенге биз андай жок биздин республика жөнүндө. Биз могу демократияны түзүп, элибизди ошого мындай бир суугарып демократияга, ошентип дүйнө жүзүндөгү цивилизацияга жакын өлкөлөрдүн арасында жүрөбүз. Ошолор менен сүйлөшүп, ошолор менен баарлашып жүрөбүз. Демек, мына бул шайлоо деген биз үчүн бир чоң сыноо экен. Эми ушунда баягы административдик ресурс деген биздин эски эле илдеттерибиз бар. Аны колдонуу, анан кийин сатып алуу, мына жанагы биометрик аркылуу техника болсо, карусель, ушулардын баарын жокко чыгарды деп атат, болсун. Мындай бир топ эле ошондой бир жаман иштердин баарын кыскартат экен. Бирок мына административдик ресурс дегенди колдонуп атышат. Мына биз 10 күн өттү шайлоодун башталышынан. Биз угуп эле атабыз. Угуп атабыз, сезип атабыз, көрүп атабыз. Фактылар толо, азыр эле арбын андай фактылар. Анан мурун мына 5-жылкы, 10-жылкы шайлоолордо мен айтат элем, дайыма эми анда саясий партиялар деле түзүлөк болчу, мындай жакшылап. 5-жылкы мажоритарный шайлоо болду. 10-жылда болсо революциянын шарапаты менен ошо баары бир кандидатка ооп келаткан болчу. Демек, мына азыр болсо ошо партиялар да ордунда, бутка турду. Граждандык коом мына тилекке каршы буларды жанчып коюшту да азыркы мына бийлик катуумдай неметип. Бирок ошондо да бар жарандык коом. Мына ушулардын баары мурунку шайлоолордо булар эле чыгып эле анан калыстыкка чакырып турушчу эле. Булар болсо ар кандай ошондой НПО сыяктуу ошентип иштечү эле. Бул жолу болсо биз баарыбыз саясатчылар ошо биз ОБСЕ менен бүгүн жолуктук элек, алардын өкүлү менен. Ал киши айтып атат, биздин миссиябыз дейт, азыр 11-чи дейт. ОБСЕ 11 жолу мына биздин шайлоолорду көзөмөлдөгөн экен. Мына ошо биз да 11 шайлоодон өткөн экенбиз. 26 жылдын ичинде мына ушу шайлоолордун баарын өттүк.
кандай гана жамандыктардын баарын көрдүк, тойдук. Эми болсо мына ушул шайлоо жакшы өтсүн, таза өтсүн, калыс өтсүн деп ушу биз саясатчылар баарыбыз граждандык сектор менен бирге кошулдук. Башыбызды кошуп, кечирээк балким, кечирээк, чындан эле кечигип баратабыз. Бирок азыр мына ушу активдүүлүгү азыр мына иштеп атат балдардын баары. Жаштар флешмобторду жаштардын арасында өткөзүп атат. Жанар Акаев депутат бул областтардын баарын кыдырып жаштар менен сүйлөшүп атат, эл менен сүйлөшүп атат. Мына ошондой эле президенттикке катталбаган кандидаттардын баары бизге кошулуп атат. Алар да ошо калыс болсун деп атат. Эми булар деле өтпөй калганы мына шайлоо комиссиясы бир топ ушундай бир иш башталганда ошондо бир топ абдан бир татаал бир эрежелердин баарын киргизе башташты да. Аны окуганга да булардын чамасы келбеди да. Ошентип мына булар болсо катталбай калышты мисалы. Эми ошолордун баарын бүгүн биз камтып атабыз. Бу биздин медиа журналисттер да көзөмөлдөйбүз деп атат. Алар дайым эле ушу баягы карап турушчу, көзөмөлдөп турчу. Бирок чынын айтыш керек, бир топ калыста болбой калат, бирөөдүн кесиптери болсо ошол жакты тартат дегендей. Биз болсо эч кимди тартпайбыз. Эч кимдин тартпайбыз, эч кимге иштебейбиз. Биздин алдыбызда турган ушундай бир чоң максат турат. Биз ушу шайлоо калыс өтсүн дегенге биз ушуга баарыбыз тике туралы деп чечтик. Эртең мисалы Достук отелдин ичинде, ошол жерде залда биз ошо парламенттик угууларга эле барабар ушундай угууларды өткөзөбүз деп чечкенбиз мурун эле. Ошол жерге биз азыркы кандидаттардын өкүлдөрүн чакырып атабыз. Ушу шайлоодо ким актор катары болсо ошолордун баарын чакырып ошол жерде биз элди угабыз. Анан өзүбүздүн план программабызды аларга айтып чыгабыз. Мына мамдай иштер жасайбыз деп. Ушу элди мобилизация кылалы деп атабыз. Эч ким коркпош керек эч кимден. Бул биз баарыбыз ушул мамлекетти түзгөндө, мамлекетке Кыргызстан деген мамлекетке баарыбыз кошулуп, анан кийин бийлигин шайлайт экенбиз. Биз ошо бирөөдөн коркобуз деп ошол бийликти шайлаган жокпуз. Калыс башкарсын деп ошентип шайлаганбыз. Мына демек азыр болсо мына ушул формуланы тазалап, жаркыратып биз ошентип тике турбасак, элди жөн эле мамтип сындырып коюшат экен, жөн эле басып кетишет экен. Мына кичинекей эле бир айылдагы эле айыл өкмөтү болобу, же болбосо аким болобу, акимдин жардамчылары болобу. Мына биз көрүп атабыз канча ошондой жамандыктар болуп аткан шайлоодо. Негизи сиз азыр өзүңүз белгилеп кеткендей, бизде жаманбы жакшыбы биздин жалгыз азыр репутациябыз бул биздин азыркы электоралдык демократиябыз деп атасыз да, биздин жетишкендигибиз. Бул эң жакшы нерсе. Чындап эле карасак азыр айрым техникалык татаалдыктарды, айрым саясатка катышуудагы айрым акторлорду четке чыгарып койгонун эске алганда, негизинен чындап эле мындай толук мүмкүнчүлүк берилип атат да. Баннерин илип атышат, телевизордон кыйкырып атышат, масс медиадан чыгып атышат, мүмкүнчүлүктөрү болуп эле атат да. Мындай мурдагыдай артынан барып аңдымай андай азыр мындай азайып жок болуп баратат. Өнүгүүнүн дагы бир этабына келип атабыз да. Бул кыймылдын алкагында дагы мындан дагы маанилүү кийинки өнүгүүнүн этабына мындай ниеттериңиздер, оюңуздар барбы? Бул эми жакшы биригип атасыңар, антип атасыңар. Эми идеологиялык, платформалык күрөштү баштагалар. Жок, биз ал жөнүндө азыр ойлогон жокпуз, Сейтек. Ал кичине эртерээк же болбосо ал бышпаган такыр маселе да. Биз азыр мына ушу чогулганыбыз, башыбыз кошулганы мына ушу шайлоого карата
бийлик катуу даярдык жасады да, катуу даярдык жасады. Мына соттор өтүп атат, оппозициянын баарын басып атат. Өмүрбек Текебаев түрмөдө отурат. Оппозиционный анын фракциясын ар бири менен азыр соттошуп атышат. Калыстык жок болуп атат, такыр. Ал сотторду биз күнүгө эле көрүп атабыз. Гестердин баарын мына так белинен сындырганга күч аракеттердин баары жумшалып атат. Прокуратура болобу, СМБ болобу, кимиси болуп. Демек мына могу айданды тазалап атышат да, могу жөн эле өтүп кетсин булардын кандидаты. Түпө-түз жол менен эле элдин баарын коркутуп, мына мындай деп. Көп эле азыр адамдар айтып аткандай, ой биз мындан да абдан катуу, абдан эле бир зөөкүр режимдерден да өткөнбүз. Ошондуктан мына азыр элге жанагындай сен айткандай ушу бир жан берип, күч берип, үмүт берип, биз ушу элибизди тарбиялап келатканыбызда баарыбыз бири-бирибизди ойготуп, бири-бирибизге жөлөк таяк болуп, күч берип, мына ошентип келатканыбыз азыр. Мына биз азыр мисалы мына жанагындай сырткы эле факторлорду айтып атабыз. Биз али өкмөт менен да сүйлөшөлү деп атабыз. Кийинирээк мындай бир мына кече айтып атышат, Манас районунда Жээнбековдун плакаттарын айрып өрттөдү. Бул уят эле иш. Уят абдан бир жапайчылык да бул. Түшүнүксүз. Бул мунусу ошол эле замат баягы региондорго бөлүп салса болот. Бул накта жапайчылык да мындай. Мына ушундай иштер мен ойлойм бул болсо бирөө атайын ушу душмандар жасаганда могу биздин шайлоолордун баары бир бурмаланып жаман болуп кетсин деген эле түрдө. Ошондой деген түрдө. А чынында мен ойлойт элем, мына биз ушу баарыбыз аракет жасасак, бул шайлоо деген элдин ушу бир саясий бышканын көрсөтөт экен. Могу элдин деңгээли кандай экен? Бул эл мындай быштыбы? Революциядан, эки революциядан өттүк. Кандай гана жанагы 11 шайлоодон өттүк. Биз бирдемени үйрөндүкпү деле? Бирдеме бизге мээбизге сиңдиби? Бизге биздин поведениябызга бирдеме сиңдиби дегендей. Муну өтпөдүк белек. Мына мен эсимде бар, тиги Шеримкулов баягы шайлоодон өтпөгөндө үйүнүн алдында баарына жазылган болчу. 95-жылы туз чалады мисалы. Аны биз баарыбыз өткөнбүз да. 2005-жылы болсо парламенттик шайлоого Медет Шеримкуловдун уулу чыгат. Мен болсо мандатымды алып алышты. Ошол жерде бу баласы болсо университеттеги студенттер менен жолукканга келет да, кышкы маал. Анан келсе мугалимдер болсо жаап салат тиги университеттин эшиктерин баарын. Анан балдардын баары айнектен чыгып баары ошентип жолугушуу болгон. Эми ушунун баарын көрдүк да биз. Мунун баарын өттүк да. Бул баягы азыр күлө турган эле учурлар. Ыйлай турган канча учур болду. Түрмөгө отургузгандары, кан төгүлгөнү, андайлардан баарынан өттүк. Демек мына биз азыр биринчи жагынан ошентип элди биз бул эл канчалык бышты экен, канчалык саясий жагынан, кайсы жагынан болсо, анткени бул сыноо экен, чоң сыноо, туурабы да? Экинчи жагынан болсо, биз сен жанагы айткандай, ошо алдыга биз бир ой тушташыбыз керек экен да. Булардын программалары, булар эмне жөнүндө? Булар бизди каяка чакырып атат? Эмне деген ишти жазайын деп атат? Азыркы мына президенттикке чыгып аткандардын баары эле жыргатабыз дейт. Кредиттерди пайызын төмөндөтөбүз дейт. Пенсиясын аны көбөйтөбүз деп атат. Үйлөрдү куруп берем дейт. Бул болсо элди мындай бир эл бакыш сөз, биз өнүгүп аткан өлкөбүз. Бизде болсо баягы жакырчылык деген бар, толуп але.
Мына ошол маселени биз ушундай экономикалык деңгээлде болуп аткан эл сөзсүз ойлонот экен да, ай бул президент болом деген киши жыргатыш керек, бизге бирдеме бериш керек деген. Булар болсо ошого жооп берип атышат. Элге барып айтып атышат, мен минтем жыргатам дейт. А президенттин ошондой укугу барбы? Жок да. Алгоритм боюнча аны такыр прайм министр. Такыр бүгүнкү мына өзгөчө мына Атамбаев жасаган тетиги өзгөртүүлөр боюнча мунун баары премьер-министрдин колунда. А президент болсо башка мунун мандаты. Бул болсо ошо жанагы министр обороны, СМБ, прокуратура, ушуларды күч органдар ушуларды дайындайт, коопсуздукка жооп берет. Бүгүн болсо президент мына не деген жанагы сот реформасын жасаса туура болот эле. А булар бер жакта эле четте калып атпайбы? Бүгүн болсо маселе мына ошол кандидаттар чыгып аткан. Демек биз ойлоп атабыз, мына биздин кыймыл, биз дагы программаларын дагы көрүп чыгабыз али. Көрүп чыгып анан кийин биз ушул шайлоодон алдыга ошол 6 жылга алдыга жол кандай болот экен деп ошонун үстүндө да биз азыртан ойлонушубуз керек. Бул глобалдык масштабта арийне бул 6 жыл деген бир кичине эле көз ирмемдей болуп өтүп кетет экен. Бирок бул 6 жылда өтө маанилүү болот экен да. Кийинки биздин алыскы перспективада баягы сиз башында эстеп кеткен ар бир мамлекеттин мындай жакынкы, ортоңку жана алыскы перспективада болгон план программаларынын ичинде бул 6 жылдагы бизге өтө маанилүү болот дегенде, себеби азыр биз кандай президентти тандасак, бизди 6 жыл ошондой тагдыр күткөн атат да. Бизди ошолор биздин тагдырыбызды калчайт. Ошого бул кыймыл өтө маанилүү деп ойлоп атам да. Бул жерде жок эле дегенде атуу деген сөздүн маанисинде алып карасак, бул атанын уулу деген бул кыргыздын өзүнүн банукура ыйык сөзү экен да. Бул атанын уулу катары болгон милдетибиз биз. Шайлоолорду добушубузду сатпайлы, өлкөгө болгон жок дегенде өзүбүздүн минималдык добуш милдетибизди таза кылалы деген нерсени дагы жеткире алсак өтө жакшы болот деп ойлойм. Эмесе президент айым мен шивна дегендерди жаман көрөм ба, шивич деп сүйлөгөндүчү. Ошого ал эмне деген шивич деген? Аба Евич, Ович деп айтышат. Десең. Туура. Мен мага негедир ушу жаман угат. Эски калдыктай болот. Айтып сүйлөй берейин, Эмесе президент айым бүгүн атайын убактыңызды бөлүп биз менен өтө мазмундуу, терең андай концептуалдык, философиялык багытта мындай багыт көрсөтүүчү бүгүн маек куруп бергениңизге мен чоң алкыш айтам. Оюмча көрүүчүлөргө да абдан кызык болот. Бул эки чоң ишти баштап атканыңыз дагы өзү бул бекер эместир. Шайлоонун алдында мен чоң ийгилик каалайм. Глобалдык деңгээлде дагы, доместик ички саясатта дагы сиздин дагы мындан ары дагы бизге жол көрсөтүп, көп чоң салымдарды кошуп кетесиз деп мен терең ишенем. Эмесе урматтуу көрүүчүлөр, эфирде мен Сейтек Качкынбай болдум. Бүгүнкү улустөр жана турмуш көрсөтүүбүздө биздин экс-президент Роза Отунбаева айым, болсо Роза апа болду. Эмесе кайрадан көрүшкөнчө саламаттык туруңуздар. Кайра. Послушай, слушай, идем на работу. Сен неме университеттерде иштеп атасыңбы? Мен азыр аутсага чакырышты эле, ошо жака мугалим болуп сабак берем. Эмнеден? Политология. Десең. Салыштыруу политология. Деле вообще мен билбейм университеттердин азыр деңгээли кандай, эмне, мындай бир сендей балдар, мына Эмил Жураев деле ошакта иштейт да. Мисалы, бир жерде топтолуп кичине неме университеттердин деңгээлин көтөрүп бир профессураны да, ушундай болсо болот эле, слушайте. Антпесе ушундай майдаланып кетти, билбейм, бир колго ала турган эч ким жок эми. Азыр ошо кызык нерсе болуп атат. Баягы политолог деселе эми баягы капа болбоңуз, баягы Марсалиев деп эле бир 5-6 кишини айтып берчү. Анан мен чындап эле ошо батышта окуп келген балдарды алып чыгып атам бүт эле. Эмил Жоро, тиякта бар экен, Эмир Кул деген жигит бар экен. Бир нерсе Осмон деп жүрөт, Пенсильванияны бүтүп келди.
дагы бир Лондон Кент кайсы бир университетти London School of Economics өтүп келген кыздар бар экен. Ушуларды бирден чакырып мындай бир комьюнити катары, эксперттердин комьюнитисин жаным ондагы. Жаным